Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Бүгүн адаттагыдай эле кайтарым байланыш жасамакчымын. Актерек орто мектебинин кыргыз тили жана кыргыз адабият мугалими Таалайбек кызы Тунугай. Жаш мугалимдер мектебинин улуу устатыбыз Гапыр Мадаминов агайдын Ата энелер сиздер үчүн деген китебинен туура тарбия деген тема болмокчу. Видео слайдты бизге сонун пайдалуу кылып жасап берген Салтанат Бейшенова эжеге кеттериңиз ыраазычылык билдиребиз. Жана сөзсүз Салтанат Бейшенова эженин каналына катталыңыздар. Туура тарбия. Балага туура тарбия берүү аны тентектиги үчүн жазалоо жана жакшы болгону үчүн сыйлоо гана эмес. Бала мүнөт сайын жаңы нерсени үйрөнүп, аны ошол боюнча кабыл алат. Акыл эси да, түшүнүгү да ошол көз карашына жараша болот. Ошондуктан аларга кичинесинен баштап чоң турмушка карай багыт берүү абдан маанилүү. Себеби алар биздин эртеңки келечегибиз. Кээ бир ата-энелер балдарды чоң ката кылганда же коомго адамдарга коркунуч алып келген учурда кылмышка жакындаганда катуу өкүнүп калат. Учурунда бала тарбиясынын жоопкерчилигин сезбегенин түшүнөт. Ошол үчүн мындай абалдын алдын алуу, бала тарбиясына акылмандык, жоопкерчилик менен мамиле кылуу зарыл. Ага бир окуя мисал келтирет агайыбыз. Бир айылда бир кадырлуу акылман карыя жашай турган. Ал балдарды өтө жакшы көргөндүктөн дайым алар менен ойноп, аларга ар кандай белектерди бере турган. Бирок ал берген оюнчуктар дайыма жука жана өтө назик болгондуктан бат эле балдар алар менен көпкө ойной албай сындырып алышчу. Ыйлап келген балдарга карыя андан дагы назик оюнчук берчү. Канчалык аракет кылышпасын, балдар аларды көп өтпөй эле сындырып алышчу. Бир күнү ата-энелери карыяга мындай дейт: "Биз сизди абдан сыйлайбыз. Сиз биздин балдарыбызды абдан жакшы көрөсүз. Бирок дайыма аларга назик оюнчуктарды бересиз. Балдар аларды бат эле сындырып алышкандыктан ызаланып ыйлап жатышат. Сиз берген оюнчуктар абдан аябай сонун болгондуктан ойногулары келсе дагы коркуп ойной албай жатышат" дешет. Ошондо карыя: "Бир аз убакыт өткөндө балдар чоңоюшат. Ошондо аларга бирөө жүрөгүн тартуулай турган учур келишет. А мен балдарыңар андай назик кымбат нерсени сындырбай, уруна билүүгө азыртадан үйрөтүп, кийин жашоодо кыйналышпасын" деп жооп кайтарат. Турмуш сабактары китебинен. Сөзсүз түрдө бул окуя менен биз чоң таасир, чоң сабак алсак болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.